стационар 180 орындыққа есептелген. Анан 2020 жылы буга кошумча ковид илдетине күрөшүү максатында 100 тез курула турган баягы 100 орундуу оорукана курулуп ишке берилип, азыркы убакта бизде 280 койка болуп калды. 280 койканын азыр 180 койкасында балдардын жугуштуу оорулары, мындайча айтканда ОРВИ жана пневмония оорусу менен жаткандар, острый кишечный инфекция менен жаткандар бар, анан ветрянка менен жаткандар бар. Ошо балдардын жугуштуу оорулары менен азыр дарыланып жатат. 100 койкасы азыр ошо даярдап атабыз. Ковид илдети акыркы жуманын ичинде Ош шаарында дагы кескин түрдө көбөйө баштаганына байланыштуу ошондо бүгүнкү даярдык көрүп атабыз. Ошо ковидке каршы ковид центрдин ишин да жандандыралы деп. Температура менен өнү чыкпай калды баланын. Ичи өтүп, кичине капельница алдык. Келгенден кийин анализ алышты, ингаляция жасашты. Жакшы ысык суу бар экен. Палаталар ысык. Бар жок жакшы. Эксперименталдык ооруканабыз 21 жылы ишке берилген. 21 жылдын январынан баштап биз ушул ковид оорусу менен күрөшүүгө, ковидке менен ооругандардын бардыгын ушул жерде дарылап, ушул жерде бул жерде боюнда кош бойлуулардын бардыгы бул жерде жатты, төрөт тем ушул жерде кабыл алып аттык. Баягы ковид менен жабыркаган биздин пациенттерди.